өздөштүрүп, тили жатык, ой пикири таамай, калеми да курч чыгаандардан болуп чыга келет. Ошол алгачкы телевидениеге келген кездерин жылуу маанайда эске түшүрөт. Ошол дарбазадан кирип келатып, мен эстедим да, парык, башымда калпагым учуп кеткен, мында кичине шамал жүрсө учуп кетчү. Ошол мезгилимде келип, ошол дарбазасынан кирип Астана аттаган мезгилимде момундай бир кийим кийип келсем, сен сынакка келдиңби деди, ооба. Анан кандай кийинип келдиң? Тиги жерге барып кийин деди. Мен апарык жигитмин, Жолдубай Кайыповдун раматылык кийими туура келбейт. Сатыбалды Жээнбеков кийип жүргөн эмне бар экен, ал туура келбейт. Эптеп бирдемени таап кийгизип, бир эже бар эле, атын унутуп калдым азыр, тилекке каршы ошол эже кийинтирген. Анан ошол студияга кирип, сынактан өткөрүп атсам, Балташ Кайыпов башкы режиссер экен, аксакал. Комиссиянын төрагасы ошол экен. Жарабайт деп чыгарып жиберди. Үнү мындай бир металлический деп. Анан кайра дарбазадан чыгып баратсам, башым жерге салып чыгып баратсам, артымдан бирөө чыгып кайра чуркап чакырды. Өзүңүздүн ырларыңызды окуп бериңизчи деп. Ыр жазат экенсиз, анкетаны карап. Мен ырларымды окуп берсем, мына башка дейт. Эмне үчүн өзүңдүн ырларыңды окуганда үнүң башка, сүйлөгөндө үнүң башка дейт. Ырларды окуганда сен назик пендесиң. Назик пенде ошол ыр дүйнөсүнө, ыр ааламына кирип кетесиң, сен бул ааламдан чыгып кетесиң. Анда мындай бир эмне өзгөрөт. Турмушту сүрөттөп аткан мезгилиңде бул реалдуу турмуш, ага башка көз караш менен карайсың. Ал поэзиядан алысыраак. Проза да бул. Анан ошентип олтуруп, дагы бир жумадан кийин келчи деди. Бир жумадан кийин келсем, анан акыры ошентип кызматка алышты. Мен Кудайга чексиз ыраазычылык билдирем. Ошол жерде иштеп, ошондо бир апарык башынан калпак учуп кеткен жигит болуп кирип, ошол жерден кыргыз телекөрсөтүүсүнүн отличниги болуп 14-чү категорияны алып чыгып кеткен сыймыктан. Ошентип теледе, гезитте, катардагы редакторлуктан тартып башкы редактор болсо, кийин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик телерадио агенттигинин саясий серепчиси болуп эмгектенет. Коомдук иштерде активдүү иш алып барган. Өжөр, чыйрак жигитти жөндөмүнө карай баамдаган учур келип, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1-чи чакырылышынын мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болуп шайланат. 1999-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин бүтүрүп, юрист адистигине ээ болот. Жогорку Кеңештин 2-чи, 3-чү чакырылышынын депутаттыгына да шайлануу менен саясат айдыңында кыйла программаларын жүзөгө ашырып, ишмердүүлүгүн көрсөтө алды. 2006-жылы Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри кызматын аркалайт. Айрыкча саясатта өтө кылдат болбосо, кенедей жаңылыштык кетирүү бүтүндөй элдин тагдыры экенин, тобокелге салууга эч кимдин акысы жок экенин толук аңдап калган кези.